Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде НТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Бедилов. Бүгін ертең менен Бишкек Ош жолунда оор жүк ташуучу эки автоунаа кагышып, жолго мазут төгүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, бул жол кырсыгынан фуранын айдоочулары ар кандай деңгээлде жаракаттарды алышкан. Кырсык Бишкек Ош жолунун Жалал Абад облусундагы 402 чакырымында болуп, анын кесепетинен 10 чакырымга жеткен унаа тыгыны пайда болгону белгиленүүдө. Мындан улам кырсык болгон жолдогу каттамды убактылуу жабууга туура келген. Окуя болгон жерде жол тейлөө мекемесинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иштеп, унаа каттамын калыбына келтирүүгө аракеттенип жатышат. Бишкектеги Кытай элчилигине кол салгандардын паспорттарын колдонгон тажикстандыктар Сирияда согушуп жүрүшөт. Мындай маалыматты Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Умаржон Эмомали билдирди. Анын айтымында учурда издөөдө жүргөн жарандардын документтери кандай жол менен Кыргызстандагы чоочун адамдардын колуна тийип калгандыгы белгисиз. Ошондой эле паспортто көрсөтүлгөн жарандарга буга чейин эле кылмыш иши козголгон деп билдирет. Эске салсак, 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигине террордук кол салуу болуп, анда жанкешти имараттын дарбазасын сүзүп кирип, өзү айдаган унааны жардырып жиберген. Бул боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети 5 шектүү кишини колго түшүрүп, дагы 4 адамга издөө жарыялаган. Кыргызстан жана Беларусь прокурорлору Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүү боюнча сүйлөшүштү. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынан билдиришти. Баш прокурорлор Индира Жолдубаева менен Александр Конюк 7 сентябрда Минск шаарында жолугушушкан. Бул сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар кандай чечимге келишкени тууралуу маалымат азырынча ачыкталган жок. Бул жолугушуу Беларусь баш калаасында өткөн КМШ мамлекеттеринин башкы прокурорлорунун координациялык кеңешинин жыйынынын алкагында уюштурулган. Эске салсак, Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2010 жылы апрель революциясынан кийин Беларустан башпаанек тапкан. Кыргызстандын соту аны сыртынан өмүр бою эркинен ажыраткан. Чет элдик жаңылыктардан бүгүн Өзбекстандын президентинин милдетин ким аткарары белгилүү болот. Өлкөнүн Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасы менен Сенатынын биргелешкен жыйынында мамлекет башчысынын милдеттерин убактылуу аткарууну дайындоо башкы маселе болот. Өзбекстандын конституциясынын 96-беренесинде президент өз кызматын аткара албаган учурда анын милдеттери менен ыйгарым укуктары 3 айлык мөөнөткө Олий Мажлис Сенатынын төрагасына убактылуу жүктөлөт деп жазылган. Анын төрагасы учурда Никматилла Юлдашев. Эске салсак, Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов 2 сентябрда дүйнө салып, ал 3 сентябрда жерге берилген. Өзбекстанда 4 эмес, Кыргызстандын 3 жараны кармалууда. Мындай маалыматты жергиликтүү интернет басылмалары жазып чыгышкан. Бирок мамлекеттик чыгара кызматы бул жаңылыкты тастыктаган жок. Алардын айтымында Өзбекстан эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө 3 эмес, 4 жаран кармалып жатканын расмий билдирген. Бирок аларды мекенине кайтаруу үчүн Кыргызстан канчалык аракет кылбасын азырынча майнап чыкпай жатат. Талаш кырдаалды жөнгө салуу үчүн ортомчу боло турган 3-чү тарапка кайрылышыбыз керек дешет айрым серепчилер. Ункар тоодогу кырдаал тууралуу Аман Бакиров баяндайт. Жапаргүл Бердалиева иниси Урматбек Бердалиевдин бошотулушун күтүп жатканына бүгүн 17 күн болду. Бул убакыттын ичинде Урматбек үй бүлөсү менен бир дагы жолу байланышка чыккан эмес. Уңгар тоодогу Гербен станциясында электрик болуп иштеген 1972 жылкы Урматбекти үйүндө 5 баласы, жубайы жана бир туугандары күтүүдө. Апасы жашы улгайып калгандыктан уулунун кошуна мамлекетте кармалып жатканын уккан эмес. Не деп бизге бир кабарын айта элек да. Эми азыр биздин баарыбыз бири-бирибизден скрывать этпей чогуу жүрдүк эле. Азыр апаман чын эле жашырып атат. 84 жашта апам бар да. Ага телевизор көргүзгөндөн да коркуп атабыз да өзүбүз. Анан билбейм, мен муну праздниктерден кийин деп атышат. Азыр баардыгыбыздын нервибиз бири-бирибизге эметпей калдык да. Мындай чында адамдай карагандачы. Bir gün жок болгондо канча болобуз? Азыр 15 күн, 17 күн, 18 күнгө кетип атат. Айрым такталбаган маалыматтарга караганда кошуна мамлекетте 3 гана жарын кармалып жатканын Өзбекстан тарап билдириптир. Бирок бул маалыматты мамлекеттик чегара кызматы толугу менен четке какты. Белгилүү болгондо эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө кошуна мамлекеттин өкүлдөрү 4 жаран тууралуу расмий билдириптир. Ага кошумча Аксы районунун тургундары Өзбекстандын тартип сакчылары Уңгар тоону тикен зым менен тосуп жатканын билдиришкен. Бирок бул чындыкка дал келбейт дешет
мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү. Все работы по инженерному оборудованию государственной границы, линии государственной границы. Мамлекеттик чек аранын такталбаган аймагында инженердик курулуш иштери эки тарап менен алдын ала сүйлөшүүлөр аркылуу жүргүзүлөт. Андай болбогон учурда кандай гана курулуш болбосун тезинен токтотулат. Муну мен 100% ишеним менен айтылам. Учурда ал такталбаган тилкеде тосмолорду орнотуу иштери жүргүзүлгөн жок. Ошондой эле Өзбекстанда биздин 4 жаран кармалууда. Алардын санын өзбек тарап дайым тастыктап келе жатат. Маалымат тастыкталганы менен кыргыз жарандарын мекенине кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыкпай жатат. Ошол эле убакта тиг учак менен жеткирилген өзбек тартип сакчылары да такталбаган аймактан чыгып кете элек. Алардын саны башында 7 адам болсо, кийин 20га жеткени белгилүү болгон. Бирок ал ортодо Өзбекстандын президентинин дүйнөдөн өтүп кеткени дагы абалды бир аз татаалдаштырды. Коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев көңүл айтууга барган Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп, чек ара маселесинде Ташкент конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Мындан улам бул маселе жакын арада дипломатиялык жол менен чечилип калат деген үмүт чоң. Эгер эки тарап бир пикирге келе албай кала турган болсо, маселени чечүүдө ортомчулар болуш керек деген пикирлер да бар. Надо обратиться, наверное, к третьим силам. Биз үчүнчү күчтөргө кайрылышыбыз керек. Бул учурда Россияга. Анткени өкмөт башчы өзбек кесиптеш менен сүйлөшүп келди. Биздин чек арачылар Ункардоого 20 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Бирок абал оң жагына чечилбестен жасалма түрдө күчөтүлүүдө. Ал жакта ким бийликке келет? Инаятовпу, Мирзиёевпу же Азимовпу деп күтүп отура берген да болбойт. Кошуна мамлекет акыркы бир чечимге келиши керек да. Кыргызстандын 4 жаранын бошотууну сүйлөшүүлөр аркылуу жакын арада ишке ашырса болчудай дешет эксперттер. Ал эми мындай кырдаалга алып келген чек арадагы талаш тилкелер боюнча маселелер жакында чечилбейт. Андыктан эки өлкөнүн чегин делимитация жана демаркациялоо толук аяктамайынча бул сыяктуу окуялар кайталанбайт дегенге кепилдик жок. Аман Бакиров, Александр Симонов, НТС. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кезек берсек, бүгүн Чолпон Атада ат майданында өткөн көкбөрү боюнча мелдеште 15-3 эсеби менен Кыргызстандын курамасы казак улуакчыларын жеңип алды. Ошондой эле ат жабыш боюнча да мелдештер жыйынтыкталды. Анда 7 дистанцияда 170 күлүк жарышка чыкты. Оюндарга 8 өлкөдөн тулпарлар келген. Жыйынтыгында 6 алтын байгени Кыргызстан утуп алды. Андан тышкары жорго салыш, кыз кулмай, тыйын эңме сыяктуу ат оюндардагы көрсөтүлүп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Бул туурасында кабарчыбыз Мирбек Айтикеев айтып берет. Чолпон Атадагы ат оюндарына катыша турган тулпарлар бир нече күн мурда эле келишкен. Адистердин айтымында асыл тукум жылкыларга өзгөчө көңүл бурулушу керек. Алар жергиликтүү жаратылыш шартына көнүп, жарыштар өтө турган аймактын суусун ичиши керек дешет адистер. Бул 4 жаштагы тулпардын аты Таймас. Ал Талас областынан жарышка чыгуу үчүн келген. Бул Таймас 5 жаштагы. Буюрса эртең 1600 километр 1600 көчүп кайтты. Казакстанга барып 3-2 орунду алып келген. Буюрса эртең жеңебиз деп турабыз буюрса. Бул жерде 4 жаштагы атыбыз 4 жашта Өнөрүлтүк 11 километрге жоргого барат буюрса бул. Бунда жакшы буюрса табылат. Ат оюндары 1600 метр аралыктагы күлүктөрдүн жарышы менен башталды. Бул дистанцияга жалпысынан 11 тулпар катышкан. Ага Ысык көл Нарын Таластан келген күлүктөрдөн тышкары Польша, Казакстан, Чехия, Орусиядан дагы аттар келген. Жыйынтыгында Казакстандан келген Invader H аталышындагы күлүк Марага биринчи болуп келди. Келгенден кийин утамыз деп келеди ғой. Утамыз деп келет. Аттар жакшы соперниктер. Вот по дистанция мен аттарды көрүп соперниктеримди өзүмдүн атымды чувствовать этип, вот получилось выиграть. Осылай болду. Так аттардын баары хороший. Ну, ипподром хороший, очень хороший. Стройный ипподром. Ипподромго сөз жок. Отличный ипподром. Рахмет мындай той ат жабыс жасап аткан ипподром ачылып майдан. Андан кийин 2400 метр аралыктагы жарышка 11 күлүк чыкты. Натыйжада Марага биринчи болуп, Нарын областынан 5 жаштагы Fading Diamonds деген тулпары келди. Экинчи орунду дагы Нарындын күлүгү ээлесе, үчүнчү орунга казак тулпары ээ болду. Кыргызстанда дагы бир жолу чабылышта биринчи орунду алган, Казакстанга барып 2 жолу биринчи орунду алып келгенбиз. Анан бул жерге абдан даярданганбыз. Даже Казакстанда президенттин кубогуна барбай калдык, бирок бул жерге даярданганбыз. Бул өзүбүздүн эле местный бээден, местный айылдан даярдалган күлүк да. Кыргыз күлүгү, мунун кыргызча аты тотору.
Бул оюндардан тышкары 11 000 метр аралыкка кунан чабыш, 22 000 метр аралыкка аламан мөөрөй талашы болду. Ошондой эле 7200 метр аралыкка бышты жорго, 11 000 метрге жорго салыш болуп, 2 байге тең Кыргызстанда калды. Жорго салыш боюнча жеңүүчүлөргө белек тапшырган Жогорку Кеңештин Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча өзүнүн ойлору менен бөлүштү. Ойлонсок болот. Бул маселени бирок муну талкуу менен чечишибиз керек. Себеп дегенде анда бунун шарттарын да карап чыгышыбыз керек. Себептен бул 2 жылдан кийин болуп атпайбы? 2 жылдан кийин болгондо бул жолу 62 мамлекет келди. 62-nin эми жарымын алып жатсак 30 мамлекет. 30 мамлекет 2 жылдан кийин өтсө тура болсо канча жылдан Кыргызстан келет бул? Ошон үчүн андай болот болсо башка шарт болуш керек. Может, жанагы негизги оюнду бизде өткүзүп, аларда мындай отборочный оюнду өткөзсөк болот. Жыйынтыктоочу ат оюндары Чолпон Атадагы ат майданда өтүүдө. Анда 7 аргандай аралыктагы дистанцияда 170 аргымак ат салышууда. Алардын 6-сында кыргызстандык күлүктөр биринчи болуп баш байгени жеңип алды. Уюштуруучулардын айтымында кыргызстандык күлүктөрдөн тышкары Казакстан, Өзбекстан, Орусия, Франция жана Польшадан бери күлүктөр келип катышкан. Мирбек Айтикеев, Алтынбек Каныбек уулу, Аскат Касымбеков, НТС. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бүгүн аяктайт. Өтүп бараткан апта ичинде бул ири иш-чара аркылуу Кыргызстан жөн гана эл аралык ири мелдеш өткөргөн жок. Көчмөндөрдүн маданиятын, каада салтын жана жашоо өзгөчөлүгүн бүткүл дүйнөгө даңазалай алды. Мындан улам абройлуу чет элдик басылмалар жана адистер Олимпиада оюндарына татыктуу атаандаш табылды деген да пикирлерин айтып жатышат. Кененирээк кийинки материалда. Дүйнө элин таңдандырган спорттук гана мелдештер эмес, көчмөн элдердин маданиятын, каада салтын даңазалаган иш-чара бүгүн соңуна чыкканы турат. Бул 5 күндүн ичинде чет элдиктер иш-чарадан айтып болгус таасирлерди алды. Атүгүл көчмөн турмушунан оолактап, цивилизациялуу мамлекетте жашап жаткандар да бул жакка келгенде элибиздин маданиятын өздөрүнө сиңирип алгандай. Америкадан келген ыктыярчынын кыргыз кызы менен кара жорго бийим бийлегени буга далил. 120 мамлекеттен келген меймандардын көпчүлүгү оюндардын кызыктуулугун, кыздарыбыздын сулуулугун жана жаратылышыбыздын кооздугун белгилеп жатышты. 60тан ашуун мамлекеттен келген оюнчулардан тышкары түрдүү мамлекеттер өздөрүнүн каада салтын чагылдырган маданий программаларын даярдай келишкен. Мындан улам иш-чара мелдештер менен гана чектелбестен, бир катар мамлекеттердин башын бириктирип, көчмөн элдердин маданияты тууралуу кеңири маалымат алууга шарт түзө алды дешет сыйлуу меймандар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары азыртадан эле өтө чоң ийгиликти багындырып жаткандыгын көрүүгө болот. Анткени абдан позитивдүү багыттарды түзө турган иш-чара. Спорттук ареналарда жана маданий фестивалдарда ар кайсы мамлекеттердин, алардын арасында биздин мамлекеттин да көп сандаган өкүлдөрүн бириктирип, чогулталгандыгы менен оюндардын уюштуруучуларын жана катышуучуларын куттуктап өткүм келет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мамилелерди бекемдөө, тажрыйба алмашуу, убакытты пайдалануу жана көңүлдүү өткөрүүгө көмөкчү боло турган иш-чара. 120дан ашуун мамлекеттин өкүлдөрү Кыргызстандын кандай өлкө экенине күбө боло алышты. Бул келечекте туризмди өнүктүрүүгө жакшы салым болду. Канча миң адамдар ошо 5-6 күндөн бери жайгашып мейманканаларга, андан тышкары тамак ичип атышат, шырдактар, боз үйлөр, башка жанагылардын баардыгы көргөзүлүп, бири-биринен сатып алып атат да, ошонун бүт баарын алып келгенде мен ойлойм, ошол эле азыркы мына эле экинчи дүйнөлүк көчмөндөр өзүн өзү актады деп. Мындайча айтканда бул Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн туризм жагынан мындай 5-10 эмес, нече катары мындай аброюн көтөрүүгө мындай жардам берет да бул. Иш-чара өзүнүн максатына жетти. Эми кийинки жылдары келе турган туристтерди ошол деңгээлде тосуп алууга аракеттенүү зарыл. Бул үчүн элдин да аң сезими өзгөрүүгө тийиш дешет эксперттер. Эми туристтер кызыгат. 150 мамлекеттин чегинде кем дегенде 3-4-5 миллионго ашык туристтер келгенге мүмкүнчүлүк бар. Бирок бир дагы маселеси бар. Бул деген биз аябай бийик планканы койдук өзүбүзгө бул мааракенин негизинде. Эми чоң маселе турат. Бул деген туристтерди ошол деңгээлде, ошол жанагы биз көрсөткөн мааракенин негизинде кабыл алыш керек. Дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндары элди да биримдикке чакырган иш-чара болуп калды. Бул идеяны улантып кетүүгө бир катар коңшу өлкөлөр кызыктар болууда. Учурда көпчүлүк мамлекеттер көчмөндөр оюндары сыяктуу иш-чараны өз өлкөсүндө өткөрүүнү кыялданып турушат. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Мына ушундай жаңылыктардан соң программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.